Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, белгилүү журналист жана коомдук ишмер Мыктыбек Арстанбектин каналына кош келиңиз. Ассаламу алейкум. Мен Текебаев тууралуу көптөн бери эле ой айткым келет, бирок оюм бир жерге чогулган жок. Азыр деле мындай айтайын деген ой жок болчу, бирок акыркы кезде кээ бир саясатчылардын биздин коом жөнүндө айткан ойлору мен бүгүнкү сөздү айтып чыгууга мындай түрткү болду да. Кээ бир саясатчылар, ушу саясатта жүргөндөр биздин эл тууралуу ою туура эмес. Биздин элди ушундай сатылма, оома, кичине акча берип койсо эле ошо ооп кетет, ээрчип кетет деп ушул дооматтарды элге коет да. Мен ойлойм, бул мындай тайыз байкоо же болбосо кайсыдыр бир саясий мүдө ишке ашпаганда алам кылгандан айтылган сөз болсо керек. Эл деле буга ии деп кое берет өзү. Чынында бир аз жагдай башкача. Буга өтө көптөгөн факторлор бар. Кээ бирлер бүгүнкү социалдык, экономикалык себептерди айтат, кээ бирлер дагы башка себептерди иш кылып койчу. Бул көптөгөн себептерден улам биздин саясий өңүттө коомдун саясатташуусу мындай саясий баамга жетпегенинин себептери көп. Чыныгы тунук саясий баамга жетүү үчүн айтайын дегеним көптөгөн себептер бар. Алар бир күндө боло койбойт. Кайсыдыр бир пассионардык мындай делбеликтен деле калыптанып калбайт. Биз мунун баарын өткөнбүз. Бирок бир себептердин дагы бирөө бар. Бул коомдун саясий аң сезиминин өсүүсү, анын баамдоосу саясаттагы жетик саясатчылардын болуусу менен шартталат. Саясаттагы жетик саясатчылар коомдун саясий ой жүгүртүүсүн, аң сезимин тарбиялап отурат. Мына ошондой саясий аң сезимди тарбиялоочу саясаттагы чоң фигуралардын бири мен Өмүрбек Текебаевди айтам. Менин колумда азыр мындан бир 20-30 жыл, балким ушу 90-чы, өткөн кылымдын 90-чы жылдардагы бир чакан тасма бар эле. Ошону өткөндө издеп таптым. Азыр ошол тасманы көрөлү, анан сөзүбүздү улантабыз. Конституция кабыл алынды. Ал эми бизге канча жыл ушул конституция кызмат өтөп берет? Жооп берүү үчүн Кыргыз Республикасынын эл депутаты, Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев. Конституция кабыл алынды. Азыр канча жылга бизге кызмат өтөп берет, айтыш кыйын. Анткени биздин коомдо болуп жаткан өзгөрүүлөр өзүнүн аягына мен чыга элек деп эсептеймин. Кандайдыр бир даражада мына өзүңүз көрдүңүз, конституциянын негизги бир жоболору бар, эң негизги. Ошолордун өзгөрүшү конституциянын түп тамырынан бери өзгөрдү дегенге жатат. Мисалы, жерге жеке менчик киргизүү. Бул коомдук экономикалык мамилелер системасын түп тамырынан бери өзгөртүүгө алып келет. Ошол жерге жеке менчик киргизүү боюнча көп талаш тартыштар болуп, абдан чоң саясий күчтөр киргизүүгө аракет кылып жатышат. Мен ойлойм, конституциялык өзгөртүү киргизүү конституциянын маңызын кандайдыр бир даражада өзгөрттү деп эсептесе болот. Ошондой эле бийлик, мамлекеттик бийликтин формалары жөнүндө талаш алга чейин улантылып жатат. Көп маселелер чечилген жок. Негизги закон кандайдыр бир даражада туруктуу болуш керек. Бул менин жеке пикирим. Бирок ошого карабастан өзүңүз көрүп жатасыз, биздин конституция көп убакта биздин закон кабыл алуу, реформаларды чектеп койгон учурларды келип атат. Анткени бул өз кезегинде жетише ой жүгүртүлүп, жетише баарына анализ берилип, баарын эсепке ала албагандыгыбыздын кесепети го деп ойлойм. Мына ушундай боз улан азыркы ушул тасмада көргөн Текебаевдин курагындагы балдар азыр жана түштүктө айткандай ашана нанды нанана деп жүргөн кез. Көрүнгөн партияга кошула берип, көрүнгөн саясий партиянын жетим жүгүрүгүнө айланып калгандары тылтыра. Кээ бирлер такыр эле ушу бир нан табам деген нерсе менен бизге завод, фабрика куруп бербеди деп четке чыгып кеткендери канча. Бул жигиттин ошол кездеги айткан сөздөрүн караңыздар, кандай таасирлүү жана жүйөлүү. Чындыгында мен өзүмдү мындай Текебаевдин мындай күйөрманы же болбосо анын бир жактоочусу катары деп сунуш кылгым келбейт. Бирок Текебаев бүгүн саясий аренада керек болуп атат.
бүгін саяси аренада чыныгы саяси идеологиялык пикири бар саясатчылардын жоктугунан улам бизди башкаргандардын бардыгы мына ошол жөнөкөй тил менен айтканда ууру кисабыр бандит эптеп бийликке келип алып элдин акысынан жашагысы келгендер жана бийликке өтпөй калса элди жамандаган бала болдор ушундан пайда болот. Менимче чындыгын айтканда мына ушундай жетик саясатчылардын саясатта дайым алып бурушуп турганы коомдун аң сезимин, саясий көз карашын тарбиялоо менен бирге өнүгүүнү да шарттайт. Бир сөз менен айтканда Текебаев саясаттан мындан ары кандай иштейт мен билбейм. Балким аны түрмөдө мокотуштубу, ден соолугу жөнүндө айтып атышат. Билбейм, ал кишинин кандай түрмөдөн кийинки саясий көз карашы кандай өзгөрдү билбейм. Бирок кандай болгондо да бул киши ушул мамлекет менен тең улгайып отурган саясатчы. Жана анын чыгышы менен саясий аренада коомдук өнүгүүдө жаңы багыттар шартталат деп ишенем. Мисалы үчүн Текебаев саясий кубулуштардын тогошуусунда өтө чоң катализаторлорду ойнойт. Катализатордун ролун ойнойт. Анын пикири кандай экендигин талдаган тарых айтат. Бирок ал өзүнүн харизмасы менен өзүнүн могу саясий орусча страсть деп коет да, саясий ашыктыгы менен көптөгөн кубулуштарды шарттайт. Мисалы үчүн мен деле Текебаевдин саясий аренага чыкса, ислам саясий пикирин көтөрүүдө бирден бир талашууга татыктуу ватандаш катары көрөм мен бул кишини. Саясий интеллект катары саясий аренада ойноп жүргөн оюнчулардын ичинде бирден бир саясий пикирди көтөрө алган, ислам саясий пикири менен айтыша алган, талаша алган интеллектуал катары көрөм. Буга чейинки бир 7-8 жолу ошо эл алдындагы ислам саясий табияты жөнүндөгү талаштарыбыз далил болуп бере алат. Ким билет? Алдыбызда эмне бар? Бул кимге жагат да кимге жакпайт, бирок мен айтам. Саясатта Текебаев пайда болмоюнча Кыргызстанда саясат болбойт. Же Текебаевге окшогон, же балким Текебаевден күчтүүрөөк чыныгы саясий өңүттү түшүнө алган саясатчы керек. Анын кылмышкерлиги, анын мародерлугу, же болбосо дагы башка толгон токой ага илинип аткан нерселердин бардыгы тарыхта менимче башкача бааланат. Ал саясий табиятты, элдин саясий табиятын тарбиялай алгандыгы жана канткенде да элдин саясий маанайын бир нукка буралгандыгы менен тарыхта калса керек. Мен айтат элем, Өмүрбек Чиркешевич, Аллах өмүр берсин, сизге батыраак чыгыңызда келиңиз чындап саясий майданда чыныгы эл купулуна толо турган пикирлерди көтөрүүгө жардам берели. Бири-бирибизге. Дайым биз менен болуңуз.